Assalamu alaikum dostlar, qadırman жылқы сүйүүчүлөр. Мына бүгүн Жалал-Абадтан Жергатал айылында жүрөм. Калыс досумдун жанына келдик. Ушундай бир ат менен бир бей чыгат экен достор. Ушундай жакшы аты бар экен. Улагы дагы өтө жакшы дейт. Анда эмесе маалыматын баштадык. Калыс досумдун жанында турат. Досум, бул биринчи саат, мындан кийин бей чыгат, а? Demek jakşat. Jakşat. Geletkanda жүктөп келетканда ушу ипподромдо уктап калган экенчине кері. Эми элге түшүрбөдүк эми. Негизи ат ишеничте жакшат айткандай эле. Эми салып текшерип көрдүңөр дейм болгондон кийин. Катуу барат экен. Ошо өзгөнүн базарына жүктөдү, ошол жерден бир-эки баандай бакташып саклашпады, элге салып көрдүм. Такалатканча келе билет. Ошо ойдогудай эле чыктыбы? Ойдогудай чыкты. Жиренчи дагы жакшы экен. Кулундарында бір көздү. Кулундары ям бадырайып жакшы жүрөт экен. Жакшы мындай. Мотивет экен. Чыта албайт. Үйүндө жакшы алып жүрөт экен. Эч бир бени качырбайт. Калыс жакшы жооп. Досум, өзү мындай ат алганда эмнесине басым жасап аласың? Аттын көрүнүшүнөбү? Көрүнүшүндө эле көп нерсени чечет да өзү. Эми ушу сын сыпатына карап. Жакшы. Кыймылы. Негизи кыймылдары ям жакшы экен. Бул жамчак ушу үстүндөгүдөй жаш баланы деле ата үйрөткөн экен ушу. Кайерден жагышты билип такшап баланы деген. Озу дагы жеңил окшойт элбек, а? Элбек. Жаш бала минип жүрө берет экен, а? Кеңири. Жакшы. Бу бою канча чыгат бунун? Бою 1.62-63. 1.60 плюс экен да, мындайча айтканда? Ден соолук, ичип жейиши баары жакшы. Жейиши баары жакшы. Анда деле турат. Жакшы. Кароого дагы жоош экен. Такага тапалатты кендеги такага ям жакшы экен. Атта айыбы жок. Табаласы айыбы жок эми. Макай. Энем ошол ылдыйрактан буяка кой берчи, жогорго карап кой берчи, могу күлүктүгүн дагы көрсөтөлү. Жашы жазга 3 асый болуп калды мына көпкө. 3 асый болгондо 6 жаш болуп калат, э? 6 жаш достор. Кой берчи. Машалла. Жер дагы оор экен достор. Аттын негизи чуркаганда да башын көтөрүп жүрөт, башын такыр салбайт экен. Ошонусу жакты мага. Болду. Секен бастырып келе бер биз жака. Өзү мен жакындан көргөзөйүн. Достор, жанынан дагы каш кабагын, улак башын көрсөтөйүн. Мойну дагы uzun экен. Төшү. Таза экен. Шишеге ачкандай белгилей. Аркы буту төбөлөттүр, э? Ошо улакта төбөленген экен бунусу. Мындан деле билет болот экен. Барбаган аты өзү алып төбөлөт. Талашып жүргөн ат. 5 деген тамгасы бар экен достор. Ушундай ат болду. Досум, эми бу аттын акчасын канчага коесуң? Акчасын жакын эле коебуз эми, биз деле айтты болгон. Пайда чыкса бересиң. Улактарда токтоп турат, өзү чаап көрүп алса, жоопкерчилиги менен эле. Үйүнү жакшы экен. Акчасы жакын 300 миң. 300 миң сом. Азыраак жолуна коюп беребиз кичине. Мынакей достор, 300 миң сом. Ишеничтүү ат экен да. Ою дагы өтө келишкен, сыны дагы өтө сындуу. Кыргыз жылкы дейт. Кимге жаккан болсо, мына экрандагы номерлерге чаласыздар.
дагы айтылбай калган сөздөр болсо чалсаңыздар баардык сурооңуздарга жооп аласыз. Ушинтип биринчи атыбыз болду. Азыр мындан кийин бей чыгат. Достор, мына жана айтып аткан бей чыкты. Миңги экен бул. Ушундай минутта жүрүлгөн бей экен достор. Ою өтө жакшы экен. Анда калыс досум бунун маалыматын берем бир четтен. Бул бей быйыл 6-сын тууган экен. Мына 2 жума мурун 2-3 жума болду. Ошо каржат эле убакта ошондо тууп, баласы карышып тоң өлүп калыптыр. Я уж танышлы адамдардан алдык. Карадарыянын Каралман жайлоосунда жүргөн бей. Узун дагы экен да. Кайсы атты койсоң, Куда кааласа ошо аттан ошондой окшоштуруп келтирет баланы деди. Айгырга окшоштуруп келет экен да. Бир жыл эркек, бир жыл ургач турат дейт. Быйылкы бул ургач болуптур. Кара кылып өйткенде. Жакшы. Анда бул Любой атка коюп, Куда кааласа үмүт кылып кулун күтө турган нерсе экен. Ой башы баары жакшы экен. бул Жашы канча болуп калыптыр азыр? быйыл ушу 6-сын тууптур да. 6-сын тууганда канча жаш болуп калат экен? Атасынан тууганда 5-сынан тууганда болуптур. Отасы, Орто жаштан ичине өтүп калыптыр мындай айтканда. Дагы бир 10 кулун жөнүндө алса болот да. Бей баягы тыгыдык көрбөйт да. Жакшы. Ден соолугу, ичип жеши. Ичип жеши 2-3 күндөн бери үйдө турат жакшы. Буга чейин талаада эле жүрдү. Талаада арык ошон үчүн. Ушу талаада тууп кулун айып болуптур да. Өтө чоң кулун тууган экен Сартайга. Бей өзү ham азыр арык кеткенчи. Өзүбүздүн эле кыргыз жылкылардан, Таза кыргыз жылкы. Кличкасы Люмизин. Люмизин дейли узун экен. Анда ошол жерге токточу, иним. Люмизиндин бир сирет дегенди көрсөтөйүн. Сонун бейкеди чоң. Жакшы бей издегендер көрүңүздөр. Келе колуна. Талаада эле жүрүптүр да жаныбар. Кулун айып болуптур. Желини дагы көрсөтүп коеюн. Желини дагы өтө жакшы экен. Желини зор. 2 литр сүтүнө жооп деди досум. 2 литр сүтүнө жооп. Бейлери көп адам экен, бейлерин бәрин коюп жүрүшүн саайм деди. Анча жайлоодо сууну ташып минет экен. Ошого мингизип чыгарып койду. Жакшы. Бастыр койду. Чош. Бул малында желеген туруп, кармасы жетип. Саалып жүргөн экен да. Досум, бул бейнин баасы канча болот эми? Бейнин баасы 250 миң. 250 миң сом. Кем болот, да? Ден соолугу баары жакшы экен достор. Бейни түшүнгөн, жана жакшы аты бар. Ошо аттан кулун алам деп келген адамдар болсо, үмүт кылган адам, баркан узун иштеген адам алат да кыскасы. Үйгө койсо күйбөйт экен да. Куда кааласа. Анан бул баягынтип маткадан айнып же бирдеке эмес, бала салган эмес, ай күнүнө жетип, кадимкидей тууган. Куда кааласа. Эч кандай лечениянын деле кереги жок. Жакшы. Мынакей достор, калыс досума бүгүн бир ат менен бир мындай бей болду. Өтө жакшы экен кыргыз жылкылары. Буюрса